Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпы арена телебирүүсүнүн көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан экран аркылуу жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн эми Ордо темасына көңүл бурмакчыбыз. Федерациядан биздин өкүлдөр келди, аларды тааныштырып өтөлү. Жаныбек Айталиев, башкы машыктыруучу, саламатсызбы? Жана ошондой эле мына ошол Ордо оюну федерациясынын башкы катчысы Абдылда Тургунбаев сыяктуу биздин өкүлдөрүбүз келип отурган мезгили. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Жана Жаныбек мырза, акыркы ушул жаңылыктардан баштасаңыз, кандай маалыматтар бар? Азыр ушу Ордо боюнча айтып кетсем, быйыл өзүңөр билгендей көчмөндөр оюну 3-чү жолу өткөн жатат бизде. Ошого биз Ордо боюнча дагы Кыргызстандын командасы катышат. Ошого азыр дайындыктар жүрүп атат. Жерлерде жүрүп атат, областтарда. Буга барыш үчүн азыр биз тандоо турун өткүзөбүз. Бул областтарда өзүнчө биринчи тандалып, анан областтан кийин республикалык тандоо болот да. Тандоо 2 этапта өтөт. Республикадан ошол 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган жакшы командалардан биз жакшы мыкты оюнчуларды ушу Кыргызстандын курама командасына тандап алабыз. Азыр биздин резерв деп коебуз, резервде курама командабыз бар. Бул Манас ой, былтыркы өзүңөр билген Манас оюндарынан тандалып алынган. Ошолор дагы буда дагы ойнойт да. Анан ошол жерден дагы бир сыйра тандоо болот. Ошол менен биз азыр ошого дайынданып атабыз. Бул тандоо биз ушу апрель айына коюп атабыз. Апрелдин баш жагында ошо тандоо туруп болот. Жана Абдылда агай, айтсаңыз, Ордо оюну федерациясы өзүнүн ишин алып барат. Федерация делик качан иштей баштаган, качан түзүлгөн жана кандай иштер аткарылууда азыркы мезгилде? Ордо оюну боюнча федерациянын биринчи башталганы 2003-жылы министерствонун резерв өткөнбүз министерстводон. Ага чейин ондай юридический статусу болгон эмес. Ошондо 2003-төн баштап биринчи жолу Бишкек шаардык Ак Ордо деген федерация ачылып, ошондон баштап анан азыр акыркы күндөрдө иштеп атабыз. Азыр Ордо оюну федерациясы Кыргыз республикасы боюнча бир республика боюнча. Ал эми ар кайсы областтарда, Ошто, Жалал Абадта, Таласта, Көлдө, ар кайсы жерде өзүнүн областной Ордо федерациялары бар. Жана азыркы мезгилде кандай иштер аткарылууда? Жана 200 мына ушул көп жылдан бери Ордо өзүнүн дерлик Кыргызстандагы оюндарын, белдештерин өткөрүп келет. 2018-жылга кандай пландар бар? Эми Ордо оюну боюнча бир-эки сөз. Бул Ордо абдан улуу, эң улуу оюндарынын, спорт оюндарынын бири. Эгерде биз көкбөрү боюнча айтсак, көкбөрүгө жетиш үчүн бала торулуш керек, бала күчкө кириш керек, аттар даярдалыш керек. Бул Ордо оюнунда чүк ойногондо ушу 3-чү, 2-чү, 5-чи класстардан баштап эле чүк ойночубуз. Анан кийин өсүп отуруп атканды, аргандыктарды, стратегиясы, тактикасы дегенде сөздөрдүн баарын жазап келген Ордо деген федерация ачылбады. Ордо оюну ошол Кыргызстанда көп жерлерде ойнонот, бирок Ордонун эң биринчи жакшы ойногон Талас жакшы ойнойт. Анан кийин Оштор жакшы күч алып келатат. Ысык көлдө жакшы ойнолуп атат. Ушундай оюндар азыр барлык областарда оюнчуларыбыз бар. Где-то 1000ге жакын Ордо оюнчулары бар Кыргызстан боюнча. Анан ар кайсы жерде командасын ойнотот. Мына бул жигит айтканда, биздин главный тренер айтканда, азыр уже былтыртан баштап эле ошого 18-жылкы көчмөндөргө даярдыктар абдан катуу жүрүп атат. Көчмөндөр оюндары тууралуу айтып өттүңүз. Жана Жаныбек мырза, айтсаңыз, быйыл 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары орун алат биздин өлкөдө. Жана даярдыктар кандай? Кайсыл мына ушул чет элдик мамлекеттер чакырылып жатат? Ордо боюнча өзүңөр билгендей, Ордону бир эле кыргыздар ойногон экен илгери. Анан башка мамлекеттерге да биз азыр жайылтканга абдан аракет кылып атабыз. Негизи Тажикстандан келет, жылда келет, бул Казакстандан келет, Россиядан келет. Россияда өзүбүздүн кыргыздар эле, орустун жаранын алгандар да. Анан Америкадан дагы келет быйыл. Анан ушу кече жакында эле мен ушу Чехословакиядан келебиз деп аткан экен, атайын бир комплект
ордого ылайыктуу үчкө, анан томпойлорду атайын дайындап, биздин бирөөлөр аркылуу Чехословакияга берип атабыз да. Ошол жактагылар өзүбүз дайынданабыз деп атат. Ошо дайынданып, алар дагы келебиз деп атат. Буюрса быйыл 6 команда, 7 команда болобу деп атабыз да. Башка мамлекеттерден келеби деген үмүт бар. Улуттук курамага оюнчуларды тандап алуу кандай жүрөт азыркы мезгилде? Ушул өзгөчө бир клубтар барбы атайын? Бизде деген клуб жок. Негизи бизде Кыргызстандын чемпионаты өтөт да. Чемпионат Кыргызстандын биринчилиги. Муну Манас оюндары өттү. Ушундай оюндардан биз өзүбүз тандап ала беребиз курама командага. Анан курама команданы чогултуп алып, анан өзүнчө алар менен өзүнчө иштеп, өзүнчө машыктырабыз. Эми жакында тандоо туру болот, атайын ушу көчмөндөргө деп атабыз. Ошол тандоо туру өткөндөн кийин толук тандалып бүтөт ошондо. Ошол команда менен анан биз көчмөндөр оюнуна барабыз. Жана ушул ич-чара кандай мелдештер бар? Эң эле чоң делинген кайсы мелдешти атай аласыз? Эң эле чоң мелдеш деп бизде Алтын Томпой эл аралык кубогубуз бар. Бул 3 жылдан бери өтүп келатат. Буга чет мамлекеттерден кишилер чакырабыз. Чет жакынкы биздин коңшу мамлекеттерибизден, Казакстандан келет, Тажикстандан келет, Америка Кошмо Штатынан берде жүргөн эмелер өздөрүнчө кызыгышып ушу ойнойбуз деп алар келет. Муну Россиядан келет, ушулар келип турат. Анан чоң деген ушул эмебиз чемпионатыбыз бар, Кыргыз Республикасынын чемпионаты, анан федерация президентинин кубогу бар. Анан башка көп турнирлер өтүп турат азыр. Жана бул турнирдин жеңүүчүлөрүнө атайын байгелер каралат эмес бар бир эле мелдештечи. Ошол байге жагын айтсаңыз. Эми байге жагы оюн деңгээлине карата болот да. Мисалы үчүн федерация президентинин кубогу болсо өзүнчө байгеси болот. Кубогу, медаль, диплому, анан акчалай сыйлыктары. Кеңеш бөлүп Фаркат деген илгери бизде ушу ордо ойноп жүрүп чоңойгон, ушу биздин мастер спортту толтуруп, ал жигитибиз өтүп кетти, кырсык болуп. Ошонун турнири 3 жылдан бери өтүп турат. Ошол турнирде дагы өзүнүн бир туугандары биздин дирекция тарабынан колдоо көргөзүлүп, жылда аны эскерип биз өткүзөбүз. Ал жерде дагы ушундай баалуу сыйлыктар, кубок, медаль, дипломдор менен сыйланып турушат. Жана ушул ордо оюнуна, улуттук оюнубузга көптөгөн жаштарды тартуу максатында азыркы мезгилде массалык ушул чоң деңгээлде кандай иштер жасалууда? Региондорго көңүлдөр кандай бөлүнөт? Ордонун азыркы деңгээли кандай ошол Кыргызстанда өнүгүшү боюнча? Кыргыз Республикасында азыр ордонун деңгээли өнүгүшү боюнча жакшы эле деп ойлойм мен. Жерлерде, областтарда, азыр аймактарда өздөрүндө федерациясы бар, спорт комитеттери каржылайт бардык жагынан. Азыр мамлекет абдан эле каржылап атпайбы, спортту карап атпайбы. Бардык немелерде мектеп окуучуларынан баштап азыр спартакиадалар өтүп турат жылда. Анан кийин ал мектепти бүтүп чоң окуу жайга келгенде ушу вуздар арасында спартакиадалар болот. Анан мугалимдер арасында ордо негизи ушу жаз башталганда баягы ордо өзү да башталат да бизде. Кышта бизде эми шартыбызга туура келбейт, кышта бизде атайын салынган эмебиз жок, ошого дагы ичине кыйналып атабыз да. Анан бирок азыр эми быйылдан баштап ушу салып беребиз деп атат, жазап, ошону буйруса бүтүп калабы деп эмес. Дирекция аракет кылып атат азыр. Абдулда агай, ушул ордо оюну федерациясы тууралуу мына ушул толук маалымат берип өтсөңүз. Алар буга чейин кандай эмгектерди жасашкан жана алдыда кандай? Чындыгында ушул акыркы жылдарында бул ошол жерде отурган федерациянын президентине жараша болот экен. Анан президенттин өзүнүн баягы командасына байгелер айтат го, бир жакадан баш дегендей ынтымактык боюнча ушу акыркы жылдары гана ичине көзгө көрүнө баштады. Илгери андай эмес болчу. Мына былтыр эле күзүндө федерациянын президенти Айталиев Таалайдын өзү болду. Президент бүт каалаган өзүнүн ой пикирин койгон, ордого чын дили менен киришкен элдер спонсордук этти. Бул биринчи жолу ордодо болгон нерсе. Анан көп балдар буга кызыгышып азыркы убактарда ар кайсы жерден оюн болуп атат. Эми ушундайлар жанагы окшогон жигиттерибиз биздин Кыргыздын өзүнүн кулундары ушинтип чыгып келсе,
Бізде эле тиги көкбөрү оюнундай алдыга чыгып элге көрүнөрүбүз белгилүү. Мына былтыр аябай ушул 6-чы школанын жанында оюн болду. Бүт Кыргызстан боюнча бир 150-200 киши келди. Мындай болчу эмес. Ошондуктан мындан ары дагы өзү өстүрө турган. Анын үстүнө федерациябыздын президенти дагы абдан жанын берген балдардын бири. Мурда Дастан Исламович болсоң, ал киши ден соолугуна байланыштуу азыр ушул жаш бала эң жакшы азыркы жолдо кетип атат. Мындай болуп турса, Кудай кааласа, ордобузду асманга чыгарууга биздин эл абдан даяр. Түшүнүктүү. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маегибизге кошулуу үчүн 65-66-02 сандарын терип, андан кийин студияга чабуу жүргүзсөңүздөр болот. Ошол эле мезгилде ордо тууралуу суроолорго биздин агайларыбыз жооп берүүгө даяр. Андан тышкары эсиңиздерге сала кетели, Лалафо интернет мына ушул тиркемеси бир топ интернет колдонуучулары тараптан жакшы бир баяндамаларга ээ болуп келет. Андыктан мына ушул Лалафо уюлдук тиркемесин колдонуп, мына ушул шарттын колдонуңуздар демекчибиз. Мына Жаныбек мырза, айтып өтсөңүз, агайыбыз айтып өттү да, ордого көрөрмандардын тартуусу боюнчачы азыркы мезгилде мелдештер өтөт жана ага көрүүчүлөр канчалык деңгээлде келет? Эми баягы биз атайын өзүнүн ордонун өзүнүн көрөрмандары атайын келип көрүшөт да. Анан болуп аткан жерге өтүп бараткан кишилер келип карап, абдан кызыгышат. Кызыгуулар көп азыр. Азыр мектеп окуучуларынын арасында дагы кызыгуу көп болуп атат. Пайда абдан көп кызыгышып атат да. Оюн болгон жерге келишип, карашып, абдан биздин бул эски оюндарыбыз, биздин Манас атабыз ойногон оюн экен. Абдан кызыгышат. Кызыгуу жакшы эле азыр. Жана буга чейин Алтын Томпой турнири тууралуу айтып өттүңүз да. Казакстандан командалар келип катышат деп. Алтын Томпой турниринде атаандаштык кандай жүрөт? Өзгөчө буга чейин кимдер жеңип жүргөн? Алтын Томпой эл аралык кубогун биз 3 жылдан бери эмеге өткүзүп атпайлы. Мурда өзүбүз республикалык деңгээлде өтчү да. Бул анан кийин эле бул эл аралык деңгээлге чыгардык да. Бул жерде бизде Тажикстан командасы абдан күчтүү команда. Бирок ордо негизи эле Кыргыздын өзүнүн улуттук оюну болгондуктан, эми кыргыздар улуттук оюндар боюнча көпчүлүк спорттон бербейт го эч кимге негизи эле. Биз өзүбүздүн кыргыз балдары, кыргызстандыктар утат. Биринчи орунду алып келет да. Жылда ушу Тажикстандыктар менен ушу дайым ушу биринчи, экинчи орунду ушу тажикстандыктар менен ойнойт да. Быйыл дагы ошондой мелдеш пландалган да. Андан кийин коңшу өлкөлөр келип, биздин улуттук оюндан мелдешти жеңип алыш бир коркунучу жокпу? Жана машыгуулар кандайча жүргүзүлүп жатат? Негизи эле ар бир ушундай мелдештер өтөрдөн алдында кооптонуу болот. Кооптонуу болбой койбойт. Ар кайсы жакта өзүнчө даярданып аткандан кийин быйыл кандай дайындыкта келет болду экен деп бир аз ойлонобуз. Бирок ар бир ушундай немеде биздин атайын дирекция тарабынан курама команданы сборлорго, окуу машыгуу чогултмасына жиберип турат. Ошол жерден биз 10 күн, 18 күнгө барышып, ошол жерден абдан дайындыктан өтүшөт. Анан балдар абдан бири-бирине түшүнүп, эметкени анан абдан дайын болгондон кийин анан биз мелдеш нубага келет. Мелдештин убагында биз жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтөбүз. Окуу машыгуу жыйындар кайсыл жактарда өткөрүлөт? Жана бизден команданын кайсы мүчөлөрү көп барууда? Ошол эле мезгилде ушул окуу машыгуу жыйындарынан кийин өзгөрүү байкалабы оюндарда? Окуу машыгуу негизи курама командалар көчмөндөр оюнунун алдында, Алтын Томпой эл аралык кубоктун алдында, анан Кыргыз Республикасынын чемпионаты болордо областтын жетекчилери өздөрүнүн командаларын окуу машыгуу эмеге жиберип турат. Бишкек шаарынын спорт жетекчилери Бишкек шаарынын курама командасын ушу жылда эме окуу машыгууга жиберип турат да. Түшүнүктүү. Абдылда агай, сиз ордо оюнун ошол бала чагыңыздан эле бери билсеңиз керек. Жана улуу муундагы адам катары ордо оюну сиздин бала чак кезиңизде кандай оюн болчу эле? Азыркы мезгилге салыштырсак кандай? Бул жагына келгенде, мына коммунистический управление Советтер Союзу анча-мынча ордо оюнун же болбосо чүкө оюнун артка тартты деп ойлойм. Биз убакта
чүкө ойногон убактарда атайын мугалимдер келип базага алып чүкөбүздү алып анан анча мынча чүкөнү алып чекеге толгойбуйчу. Ошондон биздин ордобуз чүкө анча мынча артка кетти деп ойлойм да. Улам ал эмне эле андай чүкө oyununu улуу физкультура, чоң физкультура oyunu муну эле эмне аларга жаман көрүнүп калганын мен алыга чейин билбейм. Ошентип биз кичинекей кезден эле бир 5-6 класстан баштап эле ордочуларга барып жардам берип, алардын кандай аткандарын көрүп угуп жүргөндөн кийин чоңойдук. Анан көбүнчө ошо ордону биз таң калчубуз, ушу таласта гана томпой ордо oyunu күчтүүгө деп ойлочубуз да. Азыркы убактарда башка жерде жаштарыбыз даже мына 20-25 балдар азыр таластык оюнчуларды анча мынча чалындырып коет. Значит, бул оюнду эгерде ушундай чол менен кете берсе, ана федерацияларыбыз ар кайсы облустарда, биз республикада бир жакшынакай бир эмесе, бул абдан жакшы. Барлык спорттун түрлөрү ушунун ичинде. Мергенчи, отуруп туруу, легкий атлетика, ушулардын баарын ордонун ичинде камтылып атат. Мына бул мен үчүн мына бул ордо oyunu анча мынча артка кетип атат дегеним ушул биринчиден ушул партийный руководство анча мынча тартты. Анан азыркы убактарда өзүбүз койду. Азыр федерациянын президенттери, областныйлар ар ким өзү даярдашып элеп деп ушул көчмөндөр oyununa катышууга катуу даярданып атат. Анан жана айтып атпайбы тренерибиз анча мынча коркуп атабыз деп, ойлонобуз деп. Да, действительно кыргыздарда кеп бар, любой жерде бар. Противник всегда сильный деп келет эмеспи? Азарында каршылашка анча мынча көңүлгө салбай же болбосо кичине басынтып айтмай болбойт. Ошо качан ойноп последний чүкөнү алгандан кийин анан жакшы ойнодук деп калалы деген ой болуп атат бизде. Ошондон противниктер да аябай күчтүү. Эгерде тиги биз Тажикстандын ордочулары эле кыргыздар түбү. Эми айнан бир атып 40 чүкө чейин атып чыгаргандар болуп атат. А биздики чертип чыгарат бир 100ге жакын. Ошондон мына ушул экөөнү эгерден алар мына акырындан бери бу жигит барып Тажикстанга да барып, эки жакка барып, Давир Искендер деген жигитибиз бар, балып көрсөтүп атат. А мүмкүн алар уже жакшы чертип калышкандыр. Ошондон противник всегда сильный деп отурушубуз керек дагы. Мына ушундан сурайбыз. Барлык ордону алдыга түрткөн ушу жигит. Баарына жооп берет. Мына тренер, элди организовать эткен, башын кошкон, давай ушу бир жанын кейип жүргөн балдардын бири ушул. Ошондон мен деле ойлойм, ушу Жаныбек анча мынча кыргыз элибизди артка тартып, уят кылдырбайт го деп. Түшүнүктүү. Кайсыл гана спорт түрү болбосун, аны өнүктүрүү үчүн чындыгында эрежелерин түшүндүрүп элге жайыш керек да. Анан ушул эреже тууралуу сөз кылсак, сыртынан ушул ордо oyunu деп бардыгыбыз эле билебиз, бирок ушул майда чүйдөсүнө чейин, эрежесине чейин билгендер аз болсо керек. Муну эрежени энди бардыгы эле толук 100% биле берет деп айтыш кыйын. Мурда деген эреже бул 95-жылга чейин мурда ар кандай ойун алып келген да. Бул жакта аралаш абалак менен томпой менен аралаштырып ойногон. Анан кийин 2003-жылы федерация түзүлүп, айтып атпай федерация түзүп, ушул федерацияны түзгөндөн кийин ушу эрежени биз иштеп чыктык да, областтардан чогулуп, ушу мелдештерде областтар боюнча чогулгандан кийин ар бир областта мындай, биякта мындай болуп атат, эми бир эрежеге келип, анан атайын ордо боюнча китеп жазып чыгарганбыз. Ушу эрежени жазып чыгарып, анан баарына мына эреже мынагындай ушундай болуп топтогонбуз. Бул жерде бир эле ушу биздин Бишкек шаарындык федерациясы эмес, бул жерде Кыргыз Республикасынын болгон булуң бурчундагы ойногон ордочулардын баардыгын ойлорун алып, эмнени алыш керек, эмнени коюш керек. Анан ушул бир неме эреже коюп, ушул 2003-жылдан бери ушул эреже менен гана ушул ордо oyunu өтүп келатат. Азыр бул абдан калыбына келип калды, бирок муну ордочулар энди 100% билет. Анан баягы эми бардык эле адамдарга көпчүлүк спорттун эмесин биле бербейт да. Сырттан келгендер көбү биле бербейт. Бирок билет, баягы анча-мынча эрежелерди билет. Бул жерге көп нерселер кирген, анча-мынча кереги жокторду алып салганбыз. Ошо менен ушул бир эреже менен азыр ушул oyunu өтүп турат бизде. Демек, эл аралык башка өлкөдө өткөн мына ушул мелдештер дагы ушул эрежелер боюнча. Башка эмелерге боюнча биз мына эме боюнча
Бул эмени орусча дирекция, биздин дирекция, улуттук оюндар дирекциясы тарабынан орусча, англисче которулуп, баардыгы азыр баардык ушул келе турган мамлекеттерге жиберилген. Ошолор ушул эреже менен окуп, азыр интернет деген бар, интернетте да бар эрежелерибиз. Ушу интернеттен окуп баары билишет. Эреже барганда баягы Ордо оюну федерациясынын эрежеси менен оюн өтөт дейт. Сразу эле алар баягы өздөрүнө берилген эрежелер бар, которулган. Ошол эрежени алышып, окушуп, эреже жагынан алар так калышпайт. Азыр баары жатка билип алган, башка мамлекеттер келип баары билишет. Анан Ордону дагы ошол кыргыздар да, коңшу өлкөлөр дагы илгертен эле өнөп келишкен да. Тарыхта кандай сөздөр бар Ордо жөнүндө, ошол тарыхка бурулсак? Эми тарыхка бурулуп кетсек, муну баягы Манас атабыз да айтылат го, баягы бала чагында 40 өзүнүн 40 жигити менен Ордо чийип алып. Бул эми Ордо негизи баягы стратегиялык согуштук ыкмасы бар оюн десек да болот да. Бир четинен карасак баягы чийим чийип, айлана чийим чийип, анан мунун ханы бар. Ханды ортого салып, анан баягы тегерегине өзүнүн жокерлерин тегерегине жаткызып коюп, анан сырттан баягы кол салган кишидей болуп, ошол сыяктуу болуп чечмелеп жүрүшөт биз баягы окумуштууларыбыз. Эми бул стратегический оюн да өзү. Абдулдага сиз дагы ошол кошумчалай кетсеңиз. боюнча Манастан башталган оюн алигече чейин абдан өсүп атат. Мына бул жакын эмес, мындан 100 жыл мурда жанагы көлдө оюн болуп чатак болгон ушул Ордодон болгон да. Чын кыйын оюнчулар оң колу менен дагы сол колу менен черте берет экен. Ана ошекте бир Чыймыл деген киши чертип атып, ошо кол канап кеткен экен, хандан сурап туруп, уруксатпы деп сол кол менен черткен экен. Ана ошол убакта бирөө элден, ал китептерден угуп атабыз, мында көзүн кызып койгон экен. Мына көзүн кызып, тияка тартып кетти, мына ошондон чатак чыккан, ошондон баягы илгерки чатактар. Ошон үчүн азыркы мезгилде ушундайлар да болот. Айтып атпайлы, футболдо да тияк баягы. Эгерде эреже колдонулса, чатак болбойт. Мына эреженин авторлору, эрежени жазгандар көп балдар ошол эрежени гана кармайбыз. Эми чындыгында тиги эрежени кармай кете берсең, ДТП болуп канча кишилер жок болуп атат азыр. Машина айдап баргандар. Эгер ошо машина айдагандар окшогон эрежени, айтылган эрежени колдонсо, андай болбойт болчу. Ошон үчүн мына бул эреже сырттан келгенге дагы, бизге дагы бир закон. Ушул законду аткарышыбыз керек. Ошон үчүн мандатный комиссиянда, мына бул жигит мандатный комиссиянын ичинде судьялар бар, ошолордон сурап, ошолордон дагы анча-мынча жетпей калгандарын сурап айтып турабыз. Былтыр деле 16-жылда эле эч бир тынч гана өткөн ушу биздин оюн болду Ордо. Себеби баары бир жакадан баш чыгарган оюнчулар. Анан кыргыз казактар дагы ушул илгертен эле Ордо оюнун ойноп келип, ортодо сиз айткан буга чейин чыр-чатак ушул Ордонун айынан болгон экен да. Ошол тууралуу маалыматыңыз барбы? Ошол айтып берсеңиз. Ал жөнүндө маалыматым жок экен, кыргыз казак жөнүндө. Биздин бугу менен сарбагыштын чабышы деп дагы эмеде жүрөт эмеспи? Китептерде ошодо, ушу Ордодон чыккан деп коюшат. Эми бул багы бизге чейин болгон окуядыр, мүмкүн болгон. Бул азыр деген мындай Ордодон тынч оюн жок азыр. Эң тынчы Ордодон тынч оюн жок. Ордо менен тынч өткөзөбүз биз баардыгын. Эрежени жакшы окуш керек. Эрежени билиш керек. Бир эрежеге келгенден кийин ошо эреже дегендин баары. Анан анча-мынча Ордонун ичинде анча-мынча сөгүү болуп калат. Анча-мынча бир оюн болгон, илгери физкультурада оюн болуп атат. Кытайдан да келген оюнчулар ошондо. Анан ошондо тамаша катарында да болду. Көл жактагылар. Таластар сөкпөй ойнойлу деди. Анда таластар айтат, эгерде көлдү амей дебегиле деп, көлдү. Ушундай эле сөздөр болот. Анан андай мындайларды ал ошектеги судья отурат. Мандатный комиссия турат. Судьялар абдан грамотный. Ошолор бири-бирине жайгаштырып, туура эмес жагын түшүндүрүп коет. Ошон үчүн жанагы акыркы өктөрдө сөгүш дагы, жанагындай сөздөр дагы Ордодо калды. Аны абдан чынын айтышыбыз керек. Демек азыр Ордону ушул ынтымакка чакыруучу оюн деп да койсок болот турбайбы? Ошондой деп айтсак болот. Жана мына ушул Ордо оюнун ЮНЕСКОга киргизүү боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Шүшүмдүү абдан специалист. Бул жөнүндө өткөндө баягы мен дирекцияда
улуттук оюндар дирекциясында машыктыруучу болуп иштейм, анан Кыргыз Республикасында. Анан федерация менен мен МОС катары федерация экөө байланыштырып турган машыктыруучулар ошол эмгегибизде ошол да. Анан өткөндө ушул жөнүндө сөз болгон федерациядан. Ушуну кандай кылып киргизсебиз, эмне кылып киргизсек деп, ошого ушу документтерин дайындап атса керек азыр. Федерациянын президенти ушу тияк биягын карап, ушуну эметсек, ЮНЕСКОга киргизип алсакпы деп биздин оюбуз. Биз бул Ордо оюнун 2000 эсимен чыгып кетти азыр 2009-жылы экен, 2000 жылы барып мен 2008 барып туруп патенттетип койгом. Атайын Камчы Касымов деген школдун, спорт школдун директору экөөбүз барып ушуну патенттештирип койдук да. Кыргыздын улуттук оюну деп патент алып алганбыз. Азыр ушул Ордо биздин оюн экенин биз тастыктап турабыз да. Мына патентибиз бар, патент алып койгонбуз ушул улуттук Кыргыздын оюну деген. Демек, келечекте толук бойдон ошол толук кандуу түрдө киргизүүгө ушуну федерация аракет кылып атса керек азыр. Анан кийин Ордону көбүнчө мына ушул топоздун томпою менен атышат экен да. Анткени мына ушул уйдукунан топоздун томпою жумшагыраак дейт. Ордонун түрлөрү да бар да. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул баягы ага мен кошула албайм. Бул топоздун томпою эмне? Топоздун томпою салмактуу, анан бирок кичирээк болот да. Чоң уйлардыкы чоң болот, салмактуу эле болот. Экөөнүкү бирдей эле болсо керек, мындай эмесичи баары эле сөөк да. Уйдуку колго баягы отурумдуу, чоң да болот. Ошон үчүн азыркы ордочулар ушу уйдукун букалардыкын, чоң уйлардыкын абдан карап келишкен жакшы томпойлорду алабыз да биз чогултуп. Ошолор менен баягы өзүнө алып бир томпойду бир оюнчу бир 3 жылга чейин сактап ойнойт да. Баягы атайын чоң оюндарга кое турган оюну томпою башка болот. Мындай тренировочный томпою башка, мындай соревнованияларда башка томпой менен. Ушу ар бир оюнчуда менимче жакшы оюнчуларда бир 2-ден 3төн томпойлору бар да. Атайын бир 3 жылга чейин сактап жүрөт алар. Бул томпой боюнча бир сөз да. Буга караганда мен кичине бир көйнөк мурда. Ошончо мен точно айтам да. Эгерде 1 тонналык живой вестүү бука болсо, ошондон мирмени 300 килограмм, 300 граммдык томпой чыгат. Элдин баары ошону истеп жүрөт. Бир алайлык бир жигит бар, Токон деген. Бир жерде уй союп атып, бир бука союп атып, милицияларда. Анан карап туруп, буга канча десе 1 тонна деп бир. Ошонун томпою мага алып бар деп, ошо начальник милицияга менен байланышып атып, анан ошону алып дагы ошону колдонуп жүрөт. Ошон үчүн 1 тонналык живой вес бука же уй болуп калса, андан Кудай бергени 300 граммдык томпой чыгат. Демек, ар бир команда катышуучулары өзүнчө бир башкача томпойлор менен ойносо болот. Эреже боюнча. Бир эле томпой. Эми көлөмү ар кандай да, бирөөнүкү чоңураак, бирөөнүкү кичирээк. Көлөмү ар кандай да. Ар бир оюнчу өзүнүн бул деген баягы улакчылар өзүнүн атын аздектеп минген сыяктуу эле баягы ордочулар деле томпоюн өзү карап кызыл боекко салып, же көк боекко салып, ушу боеп өзүнчө аздектеп эметет да. Аздектеп багып деген. Жөө калбайт деген сыяктуу эле да. Бул жоодо деле кылычың түшүп калса, эчтекеге жарабай калган сыяктуу эле. Бул томпоюң жок болуп калса, оюнда кандай кыйын оюнчу болсо дагы томпою жок болуп калса, өзүнүн көнгөн томпою. Ал оюнчу оюн көргөзө албай калат да. Өзүңүз дагы машыктыруучу болордон мурун ошол бир топ оюндарга катышкандырсыз. Жана мен кандай тактикалар өзүн мактабаз мен айтам, мактап койбойм. 2000-жылга чейин да айтсаңыз болот. Бишкек шаарынын курама командасында келип кошулуп, ошол 95-жылы келип кошулгам. Ошо 95-жылдан бери ушу Бишкек шаарынын курама командасында ойноп жүрдүм. Ал убакта баягы Кыргыз Республикасы улуттук оюндар боюнча спартакиада 2 жылда бир өтчүм бурда. 2 жолу катар менен ушу Кыргыз Республикасынын спартакиадасын жеңип алганбыз. Ошондо ушу Бишкек шаарынын курама командасы бир да жолу спартакиада биринчи орунду ала элек экен. Ушу биз келип, мен келгенде менин курбалдаш, менин курактуу ордочуларыбыз да бар азыр ушу федерацияда. Ушулар баарыбыз бир убакта чогуу келгенбиз.
Ошондо келип биз ушу 2 жолу спартакиадан жеңип алдык. Ош 3000 жылдыгында келип барып ошол жерден да 1-чи орундап келгенбиз да. Ошондо баягы Бишкек шаарынын курама командасы ошондо ушу 1-чи орундарга жетише элек экен да ага чейин. Ошондон баштап биз жакшы ийгиликтерди көргөзүп келип анан 2010-жылдан бери ушу машыктыруу болчу калдым. Анан мен ордо оюнун үйрөнөт элем, эрежелерин толук билип, мен да улуттук курамага кошулат элем деген. Ошол көрөрмандар болсо кимге кайрылышы керек? Улуттук курама командага кошулуш үчүн өтө кыйын негизи эле. Абдан эле эме болсо биринчи өзүн көргөзүш керек. Командага кошулуп, бир областтын же болбосо шаардын командасына, курама командасына кошулуш керек. Курама команда менен барып анан ал жерге баргыча көп тепкичтерден өтүп атпайбы? Ушу ар бир эмеде тандоо немеси жүрөт да. Мисалы үчүн ушу Бишкек шаарында азыр ушу тандоого катышыш үчүн ушу 4-5 команда чыгып, ошол жердин ичинен бир команда тандалып чыгат да. Ошол команданын мыктыларын тандап алып анан бир команда коюп шаардын атынан. А башка областтардан деле ошентип чыгат да. Мисалы үчүн Таласты эле алсак, Таласта бер жагы эле 30-40 команда чыгат да бир оюнда. Ушул Таласта өздөрү айтып калат, ушу Бишкекке республикалык оюнга келиш үчүн биз мындан да катуу күчтүү оюнду ойноп келебиз тияктан деп айтат да. Эмнеге деп сурайсыз, ошончо ал жакта ар бир команда ушундай күчтүү команда. Ошол жерден чыгып анан ушул жака келебиз деп. Ушул жактан келиш бизге өтө кыйын дейт да. Чыгыш. Жактан отбордон чыгып келиш кыйын бизге, ушул эмеге тандоого келиш кыйын деп. Ошол 1000ден бири келет да бул жакачы тандалып. Анан Абдылдагай, дерлик быйылкы көчмөндөр оюндарында биздин курама командадан канча команда барат? Дерлик көпөрдө мисалы биринчи анан экинчи команда боюнча мен оюн барды. Мына өкмөт түздү, центральный штаб иштеп атат азыр. Анан биз ушул Кыргызстан абдан чоң 90, мисалы үчүн канча миллион, 5 миллионго жакын адамдарыбыздын ичинен менин оюм түштүк бир команда, түндүк команда болуп калса деген оюм бар эле да. Бирок ага болбой эле ошо Кыргызстан бир команда алып бара алабыз. Кыргызстанда 7 оюнчу, бир запасной бар. Ошон үчүн биз бир эле команда алып барабыз. А мына мисалы үчүн Ордодо, Улакта ар бир облус даже чүйдөн эле 2 команда чыгып атпайбы. Ошондуктан мына бул биздин мамлекетибизде штабты иштегендер дагы ушу бизди угуп, анча-мынча элдин сөзүн угуп, ушу Ордону 2 команда кылып чыгарып койсо абдан туура болот деп ойлойм. Себеби түштүк бир команда алып келсин, түндүк бир команда алып келсин. Анан эми биз азыр айтканым мен айта берем, бирок эл тиги центральный штаб кандай иштейт, ошолорго жараша да биздин оюбуз ошондой. 2 команда койсо абдан жакшы болот эле. Анан мен ойноп атканда 7 бала ойнойт, бирөө карап турат. Анан ушул 7 баланы тандаш өтө кыйын да. Өтө кыйын. Себеби ар бир облустарда бирден 2ден команда бар. Мисалы үчүн Таласта ар бир колхозунда бирден команда бар. Анан ошолордун ичинен сыгылып отуруп, оюнун көрсөтүп отуруп, анан чыгып биринчи орунду ээлеп келсе, алар 4 кишиби? Биринчи орун. Основной 4, биринчи орунга 4, экинчи орунга 2, ушинтип 3-чү орунга чейин 8 кишини камдаш керек. Ошондуктан бул анча-мынча өкмөттүк бар, биздин сөзүбүздү телевизордо көрүп атса, түштүк бир команда, түндүк бир команда кылып койсо, тандоодон болот болчу, анан биздин өз ишибизге дагы жакшы болот да. Жок, эми мен негизи кошула албайм. Себеп дегенде мындай да, биз ордобуз эми эле баягы башка өзүбүздүн коңшу мамлекеттерге өстүрөбүз деп атпайлыбы. Мен алардын баарын чакырып алган өзүбүз 2 команда коюп койсок, биринчи, экинчи орунду өзүбүз эле алып алып атпайлыбы. Анан алар келип алып акырындап отуруп кызыгы да тарай баштайт. Жок дегенде 1-2-ни талашып, демек аларга дагы эме бериш керек да, мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз койгонбуз биринчи көчмөндөрдө 2 команда койгонбуз. 2 команда, бирөө биринчи, экинчиси экинчи орунду алган. Түшүнүктүү. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына эми биздин эфирибиз дагы аягына жакындап бара жатат. Эсиңизерге сала кетели. Алафо уюлдук тиркемеси сиздер үчүн ошол мыкты кызматтарды сунуштайт. Андыктан кирип түрдүү маалыматтарды ушул сайтка жайгаштырсаңыздар болот.
Мына эми биздин эфирибиз дагы жыйынтыгына жакындап келиптир. Бүгүн келип мына ушул маек куруп берип жаткан агайларыбызга акыркы эркин микрофон сунуштайбыз. Эми кыргыз элибиз абдан гибкий, орусча айтканда, абдан ынтымактуу элдин бири. Ушундай көчмөндөөнүбүздү өткөрүп аткан мамлекетибизге, башчыларыбызга биринчиден рахмат айталык. Биз элди ушул көчмөндөр менен туристтерди көбөйтүп алдык деп мен абдан жакшы оюмду айтам. Эгерде мына быйыл дагы ошол оюн болуп турса, элдер көп чакырылат. Былтыркынын каталары быйыл абдан эске алынды. Ордодо боюнча, башка оюндар боюнча элибиз келип, ошону көрүп, элге жайылтып, элибиздин экономикасы да көтөрүлөт, туристтер да көтөрүлсүн. Барлыгыңар аман болгула. Чоң рахмат. Ушу 2018 жыл жаңырганына мына экинчи эле айы болуп атпайбы. Ушу 2018 жылыбыз биздин кыргыз эли үчүн токчулуктун жылы болсун, молчулуктун жылы болсун, кыргыз эли ынтымактын жылы болсун. Ынтымактуу бололу, аман болсун ушу кыргыз элим. Ден соолук каалайм. Чоң рахмат келип бергениңиздерге. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү студиябызда конокторубуз Ордо боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Жаныбек Айталиев, ошол эле мезгилде Ордо оюну федерациясынын башкы катчысы Абдылда Тургунбаев болду. Биз эми алдыда дагы да болсо бул улуттук оюндун өнүгүшүн телемекчибиз. Кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбай болдум. КТРК спорт каналы менен бирге болуңуздар. Ордо оюнун ойноонун ыкмалары, Ордонун чийиминин айланасы, убактысы, курамы боюнча түшүндүрмө. Чоңдор үчүн чийимден борборго чейинки аралык 6 метр, же болбосо айлананын диаметри 12 метр, сыртынан дагы бир жолу 1 метр болгон айлана чийилип, ал айланага ойногон гана оюнчу кирет. Оюндун жүрүшүнө чоңдорго 2 саат убакыт берилет. Республикада, областтарда оюнчулардын саны 7 оюнчу, кошумча 1 машыктыруучу оюнчу, бардыгы болуп 8 оюнчу болот. Борбор боюнча түшүндүрмө. Борбор деп айлананын бардык жагынан ченегенде бирдей болгон точка борбор болуп эсептелет. Борборго мык кагылып, ага көк же кызыл жип байланып, борборго хан коюлуп, үстүнө чүкөлөр бөгөп абалда жаткырылат. Бул топ деген маанини түшүндүрөт. Хан, томпой жана ойнолуучу чүкөлөр боюнча түшүндүрмө. Ордо оюнунда хандын орду биринчи орунда турат. Хан 2 чүкөө эсебинде эсептелинет. Хан эски бир тыйындан же болбосо жука калайдан болуусу керек. Ар бир оюнчуга 5тен чүкөө салынат, бардыгы 68 чүкөө. Хан 2 чүкөө болуп эсептелип, хан менен бирге 70 чүкөө болуп саналат. Аталуу боюнча түшүндүрмө. Калыстын уруксааты менен 2 команданын капитандары борборго жаткырылган чүкөөлөрдүн арасынан ат тандашат. Ал сол чүкөөдөн гана тандалат. Биринчи болуп аттандоо чүкөөсү борборго тизилбеген командага ыйгарылат. Чүкөөсү тизилбеген команда мейман болуп эсептелгендиктен аттандоонун кезеги меймандарга берилет. Андан кийин экинчи команда аттандайт. Анткени бул команда жер ээси болуп эсептелинет. Алынган атты борбордогу топтун 2 тарабына каалаган абалда коюп, өз ордуларына барып турушат. Ат калчоо боюнча түшүндүрмө. Калыс 2 команда тандаган атты оң колунан алаканына бөгүнөн жаткырып, өзүнүн боюнан бийик ыргытып калчайт. Калчаган убакытта кимдин аты айкур же таа консо, ошол команда оюнду биринчи баштайт. Эгерде аттарды калчаганда аттын бирөөсү конбосо, ошондой эле 2 ат бирдей консо, ат калчоо улана берет. Топ бузуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Топ бузууну биринчи аты конгон тарап баштайт. Ар бир оюнчуга 3 жолу атууга уруксаат берилет. Топ бузуп жаткан оюнчу топту бузуп чүкөө чыгарса, оюну улана берет. Чүкөө чыгарып жүргөн оюнчу кадамы кадоого, кыңкай атууга, боорго алууга акылуу. Чүкөөсү чыкпай калганда 3 оюнунун бир оюну жыдыган деп эсептелинип, 2 оюну калат. Топ бузуп жаткан оюнчу топту бузуп чүкөө чыгарып жатканда,
oyuncu ойноп жаткан томпойун өнөктөшү кармап же алып берсе, ойноп жаткан oyuncu чийимди 2 жолу басса, томпою же чүкөсү командасындагы oyuncuга тийип чийимдин ичине түшүп калса, өзүнүн чөнтөгүнөн же башка жеринен бир нерсеси чийимдин ичине түшсө, томпоюн колунан колуна которсо, 2 колун бири-бирине тийгизсе, тамеки тартып жүрсө, ошондой эле чийимдин ичине түкүрсө, сөгүнсө, тоорумак тооруса, оюну жыдыйт. Кадамык кадоо боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Кадамык кадоо ыкмасын ичке түшүп чертүү максатында колдонот. Чийинге жакын турган чүкөөлөр кадамык болуп эсептелинет. Чүкөө кадамык менен чийинди баскан буттун ортосу томпой айлангандай болушу зарыл. Кадалган чүкөө сөзсүз түрдө быдымык аркалуу чыгышы керек, же болбосо кое берилген томпой менен чүкөө экөө быдымыктын эки жагынан багытталса болот. Томпой менен чүкөө экөө тең быдымыктын бир жагына багытталса, оюн жыдыйт. Кадаган чүкөөсү чийимден чыгып, ал эми томпою чүкөөгө байланбай калса, салынган чен жетпей калса, оюну жыдыйт. Чүкөө чыгарып жүргөн кезде кадамык кадоого болот, бирок тоорумак тооруганга болбойт. Тоорумак боюнча түшүндүрмө. Жөнөкөй тоору боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкма чийинге жакын келген чүкөөнү сол бут чийимден бөлүп, оң бут болсо сол бутка толорсуктан чалып, сол кол аркага алынат да ылдый эңкейип тооруйт. Тооругандан кийин оюнчу ичке түшө албай калса, тооруган жеринен бир кадам оңго же солго жылып, кадамык эмес чүкөөнү атышы керек. Тооруган мезгилде тоорулган чүкөө иштеги чүкөөлөрдү аралап чыкса, томпой сыртка чыгып кетсе, оюнчунун согончогу жерден көтөрүлүп кетсе, томпою оюнчунун бутуна тийсе же оюнчу колун бутун түшүрбөстөн томпоюн алса, оюн жыдыйт. Татаал тоору боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Жөнөкөй тоорудагы эрежелерди сактап, томпою иштеги чүкөөлөргө багытталышы керек. Ичке байланып калса, чертүү укугуна ээ болот. Байланбай калса, кайра оюну жыдыганча ата берет. Оюн жаңы башталып, бир дагы чүкөө чыга электе, оюнчу чүкөө чыгарып жүргөн кезде жана команданын эң акыркы оюнунда тоорумак тооруга уруксаат берилбейт. Тооруган мезгилде тоорулган чүкөө иштеги чүкөөлөрдү аралап чыкса, томпой сыртка чыгып кетсе, оюнчунун согончогу жерден көтөрүлүп кетсе, томпою оюнчунун бутуна тийсе же оюнчу колун бутун түшүрбөстөн томпоюн алса, оюн жыдыйт. Боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жөнөкөй боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Боорго алгандан кийин томпойду алаарда колун боорунан түшүрбөсө, оюну жыдыйт. Татаал боорго алуу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Боорго алган учурда чүкөөнү сыртка чыгарып, томпой иштеги чүкөөлөргө багытталышы керек. Чыккан чүкөө чийиндин жакын жагынан чыгышы керек. Иштеги чүкөөлөрдү чүкөөсү аралап чыкса, оюн жыдыйт. Боорго алгандан кийин томпойду алаарда колун боорунан түшүрбөсө, оюну жыдыйт. Кыңкай аты боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы оюнчу чүкөө чыгарып жүргөндө колдонсо болот. Бутту быдымыкка түздөп, коштолуп жаткан чүкөөлөрдү атса болот. Эгерде 2 жолу чийимди басса, казык бутту быдымыкка түздөбөсө, оюн жыдыйт. Бай чертмек аты боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы чүкөө чийинден 1-1,5 метр жанына келгенде үстүнөн баса атып, ичке түшүү максатында колдонот. Бай чертмек атканда да быдымыкка туштап атуу талап кылынат, болбосо оюн жыдыган болуп эсептелинет. Ичке түшүү боюнча түшүндүрмө. Оюнчу баардык убакта чүкөөсү чийимден чыгып, томпою чийимдин ичиндеги чүкөөлөргө, борборго, канга байланса, 40 сантиметрге чейин жакын болсо, салынган чен жетсе, ичке түштүү болуп эсептелип, чүкөөлөрдү чертүүгө укук алат. Чүкөө чертүү боюнча түшүндүрмө. Бирден чертүү, кармап чертүү, сүрө чертүү, кое берип чертүү, топ чертүү, сабап чертүү жана хан чертүү. Чертүүнүн бардык түрлөрүн колдонуп чертип жаткан мезгилде, туруп жатканда сөзсүз түрдө биринчи жерден тизе көтөрүлүшү зарыл, анан казык бутту жылдырыш керек. Бирден чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы.
Оюнчу ишке түшкөн кезде чертүү ыкмасын колдонот. Чертүүчү олтурганда сол буту эки четки чүкөөнү бириктирген сызык менен параллель болуш керек. Жыгар буту дагы ошол сызыктан өтпөшү керек. Анан томпойду алып, тизесин жылдырып же жылдырбай бир чүкөө чертип, туруп кайра олтуруп, бирди чертип кайра туруп, ошентип кайра кайталаса, бирден чертүү болуп саналат. Чертип жатканда чүкөөсү чыкпай калса, томпою чүкөөдөн алыс болсо, салынган чен жетпей калса, колу томпойдон чыгып колу менен жер басып калса, оюн жыдыган болот. Сабап чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу бул ыкманы чүкөөлөр калың жайгашкан жерден колдонсо болот. Бир отуруп колу жеткен жерге чейин тизесин кааласа жылдырат, кааласа жылдырбай чертет, бирок эч убакта 3төн кем чүкөө чертилбеши керек. Бардык чертүү ыкмаларында туура олтуруу, колу жерге тийбеши, казык бут кыймылдабашы, томпой жерден көтөрүлбөшү, отурган маалда эки четки чүкөөнү бириктирген сызыктан өтпөш керек. Казык бут менен жыккан буттун тизесинин ортосунда чүкөө калбашы керек. Чертип жатканда чүкөөсү чыкпай калса, томпою чүкөөдөн алыс болсо, салынган чен жетпей калса, колу томпойдон чыгып колу менен жер басып калса, оюн жыдыган болот. Кое берип чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы томпой ээн жаткан жалгыз чүкөөгө байланып калса, ыңгайлашып олтуруп, ошол эле чүкөөнү көп чүкөө жака кое берип чертет. Ал убакта чүкөө чыгып, томпой башка чүкөөлөргө байланышы керек. Бул ыкманы бир нече жолу кайталап колдонсо болот. Бирок сөзсүз чүкөө чыгып, томпой башка иштеги чүкөөлөрдүн бирине байланышы керек. Бул ыкманы жыдымайынча колдонсо болот. Томпой башка чүкөөгө байланбай калса, колу менен жерди басып алса, оюн жыдыйт. Кармап чертүү, какмай боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу ичке түшүп бир чүкөө черткенден кийин кайра отуруп бир чүкөө чертип, бул мезгилде томпой арабек калбашы керек. Анан четкерээк турган чүкөөнү кармап чертип, үчүнчү чүкөөнү байлап чертип, анан турушу керек. Кармап черткенде 3 чүкөөдөн кем чертилбеши тийиш. Оюнчу чүкөөнү кагып жатканда томпою колунан чыкпоосу керек. Эгер томпою колунан чыгып же томпойдун учу менен чүкөөнү уруп жиберсе, оюн жыдыйт. Сүрө чертүү, жамап боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Бул ыкманы ичке түшкөн оюнчу бириндеп чачылып жаткан чүкөөлөрдү бири-бирине сүрүп, жамап, арабек калбаш үчүн бирден чертет. Сүрүп черткенде түз алдыга гана томпойду сүрүү зарыл. Башка убакта, мисалы, томпой жерден көтөрүлүп же оюнчунун колу жерге тийип же оңго, солго кыйгач сүрүлгөндө оюн жыдыйт. Топ чертүү, топ уруу боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Оюнчу ичке түшүп, бир чүкөө чертип кайра туруп, анан топту урса болот. Борбордо 5тен ашык чүкөөнүн башы тийишип турса, топ болуп саналат. Топ урганда ыңгайлашып отуруп, томпойду алып тизени жылдырбастан урат. Андан кийин бир чүкөө чертип, анан кармап черти берсе болот. Томпойду алганда сөзсүз быдымыкты терге байлантып алыш керек. Топ урганда чүкөө оюнчуга тийсе, томпой жерден көтөрүлсө же тизеси же казык буту кыймылдаса, оюн жыдыйт. Хан чертүү боюнча түшүндүрмө. Жыдыган жыдыбаганы. Ханды оюн убагында чертсе да болот. Хан черткенде да тизени кыймылдатпай чертиш керек. Ханды кармап жатып чертсе, оюн жыдыйт. Ордодо 5 чүкөө калганда хан чертишүү башталат. Биринчи ойноп жаткан команданын өкүлү чертип баштайт. Сөзсүз түрдө өнөгө ханды салып бериш керек. Хан черткен оюнчулар алмашып турса болот. Ханды чертип кеткен тарап хан менен кошо 3 чүкөө, ал эми берки тарап 2 чүкөө алат да, эгер убакыт бар болсо кайра чүкөөлөрдү санап салып, ханды алган тарап кийинки оюнду баштайт. Хан сөзсүз түрдө быдымыктын тегерегинен, борбордон чертилиши керек. Хан чертип жаткан тараптагы оюнчу ордонун ичине кирсе, хан чыга электе колу менен баса калса, хан тийип кайра ичке түшүп калса, ал эми хан чертип жаткан оюнчу томпоюн колунан чыгарып черткенде, томпою чиймеден чыгып кетсе, оюн жыдыйт да хан ортого салынып, кайрадан чертилет. Бирок каршылашы чертет.